Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү сабагыбыз мына 11-чи сабак, 10-чу сабактын эле уландысы буйруса. Биз 10-чу сабакта үйрөнгөн тамга жана эрежелерди талдап, сөздөрдү окуй баштаган элек. Эми ошол эле сөздү иншалла улантабыз. Көңүл бурасыздар. Анан сабактын башында эскертип өтөйүн, бул жерде кээ бир эрежелерди биз сабакта өтө элекпиз, үйрөнө элекпиз. Ошондуктан бул эрежелерге кээде түшүнбөй калсаңыздар, ага башыңыздарды оорутпаңыздар, себеп кийинки сабактарда ал эрежелерди тажвид эреже сабагында буйруса өтөбүз. Анда эмесе баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде мына көңүл бургандай эле сөз турат. Бул дайым эле ошол намазда окуп жүргөн дуаларыбыз. Кана бисмилла. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Караңыздар, ушундай окулат. Бул жерде мына ла илаха менен ланын ортосунда бир эреже бар. Бул тажвид эрежесинде өтөбүз буйруса, андан кийинге көңүл буруп кете беребиз. Илаха. Илахада алифи максура бар, мына лам менен ханын ортосунда бир кичинекей сызыкча болуш керек эле, аны жазбаптыр. Бул жазбаганын себеби кээде Кур'ан Каримде көпчүлүк эле жерде бул жазылбай деле келип калышы мүмкүн. Ошондуктан мугалим менен биргеликте отуруп окуп, Куранды кайра-кайра окуп, кайра-кайра бул сөздөрдү окуй бергенде ал нерсеге биздин көзүбүз буйруса көнүп калат. Илаха иллаллаху. Мына бул жерде иллаллахуда Аллах сөз эмне болду? Жоон окулду. Себеп өзүнө мурда эмне? Фатхалу сөз келди. Кийинкиси вахдаху. Вах дегенде ха, даху дегенде ха тамга созулат, себеби өзүнө мурда аракеттүү бир тамга бар. Ла шарика лах. Ла бул жерде алиф лам эки алиф өлчөмүндө созулат. Шарика лах дегенде шари дегенде маттабиги, калах дегенде ха менен токтойт. Эгерде бул сөздү кийинки сөзгө улап окуп кете турган болсок, анда шарика лаху деп ханы созуп улап окуп кетебиз. Токтогондо ха менен токтойт, уланганда лаху деп созулуп окулуп кетет. Эмне үчүн созулат? Баягы эле эреже өзүнөн мурда эмне? Аракеттүү тамга келип атат. Кийинкиси лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Лахул мулку дегенде, урматтуу туугандар, ал мулку бул жерде камария сөздөрдөн кирет, билесиздер. Эгерде лам окулса сөздүн башында камария дегенбиз, эгерде лам окулбаса анда шамсия деп айткан болчубуз. Бул жерде ошо лахул мулку. Лаху деген сөздү ал мулку деген сөзгө мына ортодогу эмне? Алиф васл ушул байлап берип атат. Лахул мулку ва лахул хамду. Кээде ва лахул хамды деп токтогон кездер кездешип калат. Анда эмне болот? Ва лахул хамды деп токтогондо дал тамгасынын үстүндөгү дамма кетип, ордуна сүкүн келип калат. Дал тамгасыга сүкүн келген кезде ошол тамга эмне болот эле? Термелип окулат, урматтуу туугандар. Ва лахул хамду ва хува. Мына ва хува. Көпчүлүк ушул жерде вахва деп да окуйт. Сабак берип жүрүп, бир туугандарыбыздын окугандарын көрүп, ошол тажрыйбадан келип чыгып айтып атабыз. Ва хува деп да айткандар бар, бирок андай эмес. Ва хува деп анык тунук айтыш керек. Ала бул жерде ла созулат, себеби алиф максура бар, алифти туюндурган я турат. Кулли ламда шадда бар. Шайин кадир. Бул жерде шай, ошо янын үстү сүкүн бар, ошондуктан шай деп анык тунук айтылыш керек. Шайин кадир. Ин деген нерсе, урматтуу туугандар, бул бир эреже. Бул бир эреже. Бул жерди мындай калемче менен сызып турасыздар. Буйруса кийинки мына 13-чү сабактан тажвид эрежелерин баштаган атабыз. Ошондо бул жерди кенен кесир мен түшүндүрөм. Кадир
бул ошол эле мат табигый, бирок бул дагы бир эреже, негизи тажвид эрежелеринен бир эреже болуп эсептелет. Кадирун болгондо эмне болот? Кадир деп сүкүн менен рону сүкүн кылып токтоп калганда кандай болот? Ал дагы буйруса келечектеги бир эреже. Бирок азыр ошол сөздү туура окуганга деле көңүл буруп койсок болду мына. Кулли шайин кадир. Кийингиси болсо субхана. Мына жогоруда да окуганбыз. Субхана мына ба термелет. Субхана ха созулат. Роббиял. Роббиял мына ба шаддалу ял деп кийин сөзгө уланып. Роббиял алийил мына яда шадда болгондугу үчүн я экөө болуп окулуп атат урматтуугандар. Бир аз басып окуйбуз. Алийил а'лал. Алийил а'лал. Бул жерде айын тамгасы сүкүндүү келгендиги үчүн каттуу басым жасап окуйбуз. Алал эмес. А'лал деп бир аз не үстүнө каттуу басым жасап окуйбуз мына. Роббиял алийил а'лал ваххаб деп ба термелип токтолот буйруса. Себеп ба бул жерде сүкүндүү болгондугу үчүн баны термелтебиз. А'лал ваххаб деп окуйбуз. Көпчүлүк бир туугандар ошол намазда деле субхана роббиял азим жосом субхана роббиял а'ла деген жерлерди субхана роббиял ала деп окуп калган кездер болуп калат. Ал ошол тажвид эрежесин билбегендик же ошол араб тамгаларыны жакшы так билбегендиктен келип чыгат. Үстүнөн бир окуп берейин. La ilaha illallahu vahdahu la sharika lah je sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu je wa lahul hamd toktogон кезде wa huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Бул жерде көпчүлүк бир туугандарга сабак берип атканда ушундай окуганда кайра оңдодук эле каталарыны. Мына кулли шайин деп окуп коет да. Шайин. Урматтуу туугандар, бул шайин болбойт. Шайин болот. Шайин. Себеп шай өзүнчө бир сөз. Шай деп жакшы яны билдирип окуш керек. Эми кийинки дуаларга өтөбүз. Кийинки дуалар күндө эле ошол намаздарыбызда окуп жүргөн, угуп эле жүргөн дуаларыбыз. Караңыздар, ошол эле мына Бакара сүрөсүндө келген мына. Роббана атина фид дунья хасана. Же болсом хасанатау деп да окулат. Бирок эч качан хасанатан болбойт турматтуугандар. Хасанатан болбойт. Себеп хасанатан деген бул жерде эч кандай эреже жок. Туура хасанатан деп жазылган, бирок башкача окулат. Ва фил ахирати хасана же хасанатау ва кина азабан нар. Кийинки дуа Роббанагу фирли. Роббанагу деп нун тамгасы гайын тамгасынын ичине кирди. Мына Роббанагу фирли вали валидайя валил му'минина. Му деп бул жерде ошол хамза менен сүкүн келгендиги үчүн чөчүтүп окуйбуз. Му деп. Көпчүлүк ушул жерде мук деп кафты же каны коюп алат. Ал туура эмес. Му'минина яума якумул хисаб. Урматтуу туугандар. Эми кыскача үстүнөн бир баяндап өтө турган болсок, мына Роббана атинада бул жерде бир мат эрежеси бар, мунфасил деген. Буйруса иншалла аны тажвид эрежеде окуйт экенбиз. Фид дуньяда шамсия сөзү келди. Мына байкаганыңыздардай алиф лам окулган жок. Хасана же болсом хасаната эмне үчүн ушундай десе, бул ошо Кур'ан-ы Каримде да айтылат. Эгерде ушундай та менен, та марбута ошол байланган та менен сөздүн аягы бүтө турган болсо, анда сөздү токтото турган болсо хага айланып калат. Эгер сөздү улантып кете турган болсок, мына хасанатау деп уланып кетет. Бирок эмне үчүн хасанатау деп бул воудун ичине кирип кетти?
Бул да өзүнчө бир тажвид эрежеси урматтуу туугандар. Wa fil akhirati hasanatan окшош эле ошол жерде вакина азабан нар. Бул жерде бизден талап кылынганы ошол сөздөрдү туура окуп, тамгаларды эле туура окуп турайлы. Байкаганыңыздардай акырындык менен бизге эмне тажвид эрежелери муктаждыгы пайда болуп атат. Себеп тажвид эрежесин билбеген киши мынтип Куранды же дуаны туура окуй албай калат экен. Биз бул сабагыбызда жана кийинки сабактарда баягы тамгаларды жана жогоруда үйрөнгөн колдон келишинче эрежелерди сөзгө кошуп туруп эле окуп турабыз. 13-чү сабактан буйруса тажвид эрежесиге көңүл бурабыз. Ошого 11-чи жана 12-чи сабак жалаң сөз окуу сабагы. 13-чү сабактан буйруса кандай десек, тажвид эрежелерин акырындык менен үйрөнөбүз. Ошо тажвид эрежесин үйрөнгөндөн кийин буну окуп көрсөңүз, анда эмне болот? Ошол муктаждыктын баары чечилип, бул жерде мындай эреже бар, бул жерде тигиндей эреже бар деп баарын билип, буйруса жакшы болуп калат. Адам бир нерсеге муктаж болмойын, ошол нерсеге кызыкпайт. Ошондуктан биз бул жерде тажвид эрежесин түшүндүрбөй туруп окуп атабыз. Карасаңыздар, кыйынчылыктар туулуп атат. Эмне үчүн тигиндей, эмне үчүн мындай деген суроолорчу. Мына эми ошол тажвид сабагына кызыгуу пайда болот. Эми урматтуу туугандар, кийинки ошол сабагыбыздын уландысы эле эми сөз окуйбуз жалаң. Бул жерде эч кандай мен эреже же болсом тамгага басым жасабаймын. Ошол сөздөрдү окуп атканда эле угуп туруп, бул жерде ушундай тамга кетти, бул жерде ушундай эреже болду деп эле окуп кете беребиз. Түшүнбөгөн жерлерге эмне дейбиз? Бул жерде демек тажвид эрежеси бар экен, аны үйрөнүшүбүз керек деп муктаждык пайда болот. Дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, онлайн сабакта албетте жандуу сыяктуу болбойт. Себеп жандууда ар бир нерсени жазасың, үйрөтөсүң. Бирок онлайнда колдон келишинче үйрөтөбүз. Бирок албетте бул сабактарды окугандан кийин, көргөндөн кийин сиздер бир устаз табып, ал устаз менен келишип, ошол устаз аркылуу үйрөнсөңүздөр, буюрса мына онлайн сабакты бир катар жакшылап үйрөнгөндөн кийин устаз менен окусаңыздар, мен ойлойм бир 60-70% өтө баарыңыздарга жеңил болот буюрса. Анда эмесе баштайбыз. Мына мен акырындык менен окуп берем. Ушуну кайра угуп эмне кылыш керек? Ошол өзүбүздөгү баягы аттахият, салават, кунут дуасы деген дуалар бар бул жерде. Ошону колдон келишинче оңдойбуз. Аракет баягы оңдолбой калган жерде акырын устазга, мугалимге кайрылганга туура келет. Кийинкиси. Эми бул жерде амант келимеси дейт, ыйман келимесинен баштайлы, жазып коюп турам. Мына. Аманту. Бул жерде бир эреже бар. Эмне үчүн ыңгы кылып окуп атам? Себеп бир эреже бар. Аманту биллахи ва мала. Эмне үчүн көп создум? Эреже бар. Ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Же болсом ва русулихи واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. Бул жерде мына караң. Та'ала деп ла да созулат. Көпчүлүк ушул ланы созбойт. Вал бa'thi ba'dal maut. Көрүңүздөр, канча тажвид эреже бул жерден келди. Ошону билбегендигиз үчүн бул кандай, эмне үчүн мындай болуп калды, эмне үчүн тигиндей болуп калды деген суроолор пайда болот. Тажвид бизге өтө керек. Кийинкиси. Субханакаллахумма. Бул жерде урматтуу туугандар, каллахумма деп ушул Аллахумма деген сөзгө уланып окулуп кетет. Субханакаллахумма ва бихамдик. Улап кетсек, ва бихамдика деп окуп кетсе болот. Ва таба бага көңүл бурайлы. Көпчүлүк ушуну ватаба деп окуйт. Ватаба деген туура эмес. Ватабара касмук. Же болбосом ватабара касмука. Ватаала джаддука. Ватаала джаддука.
Ve la ilahe gayruk. Gayruk. Gördünüz mü? Ve la ilahe gayruk. Bayqaганыңыздардай, тамгаларды туура окуп, эрежелерге эле туура амал кыла турган болсок, сөз кооз чыгып атат мына. Кийинки ат-тахиятка өтөбүз. Ат-тахияту. Яга басым жасайбыз. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат. Караңыздар, кандай эрежелер өттү. Ассаламу алейка أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته جاي болсам وبركاته деп созулуп окулат. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Бұл жерде ха сот тамғасының içine кирип кетти. Себеп шамсия сөзү. Wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu Ashhadu. Haga көңүл бурайлы. Көпчүлүк ушуну ашхаду деп окуйт, урматтуу туугандар. Ашхаду болгондо ха болуп калат. А бунда ашхаду болуп турат. Ошондуктан бул жерде ха тамгасы. Анла деп окугандар бар. Туура, бул жерде сүкүндүү нун турат. Бирок эреже бар. Сүкүндүү нун лам тамгасыга жолуккан кезде анын ичине киргизилип окулат деген бир эреже бар. Идгам деген. Буйрсан тажвид эрежесинде өтөбүз. Мына. Ашхаду алла, бул жерде ламга киргизип окуйбуз. Алла илаха иллаллаху ва ашхаду анна, шаддалу басым жасайбыз. Мухаммадан, мимге басым жасайбыз. Мухаммадан. Эмне үчүн бул жерде танвин дан да окулуп калды? Өзүнөн кийин айын тамгасы келди. Бул да өзүнчө бир эреже, урматтуу туугандар. Абе ба термелет. Абдуху ва расулух. Же болбосо ва расулуху деп токтойт. Кийинкиси салаваттар. Аллахумма салли ала Мухаммадиу. Же болсом Мухаммад деп токтосо болот, калкала менен. Термелтип токтосок да болот. Бирок улап кете турган болсок, анда воудун ичиге киргизип окуйбуз. Мухаммадин деп окубайбыз, урматтуу туугандар. Мухаммадин деп окуй турган болсок ката болот. Кайда калды? Мухаммадиу ва ала али Мухаммад кама саллайта. Көпчүлүк ушуну салайта деп окуйт экен. Бул жерде, урматтуу туугандар, ламдын үстүндө шадда бар. Саллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима иннака хамидум маджид. Эмне үчүн хамидун танвин болуп келип, мимдин ичине кирип кетти, хамидум деп мим болуп калды десеңиздер, бул жерде дагы идгам деген бир тажвид эрежеси бар. Аллахумма барик ала Мухаммади ва ала али Мухаммад кама баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима. Ибрахим деген сөздү окуганда Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыздын атыны баны термелтебиз, урматтуу туугандар. Баны иб деп.
إنك حميد مجيد. Keyingi duamız kunut duası. Kunut duası buyursa, kunut duasını her kim her türlü okuyat. Negizinden alganda eң туурарагы ушул окшойт. Устаздар ушул жерге жазыптыр мына. Жакшы туура санат менен риваят болуп келген абал окшойт. Мына караңыздар, башынан окуп баштайбыз мына. Аллахумма инна настаинука. Мына настаи деп айынды созуш керек. Настаинука ва настагфирука ва настахдик. Же ва настахдика. Ва ну'мину бика ва натубу илейк. Же ва натубу илейка. Токтогон кезде урматтуу туугандар, я сүкүндүү болуп, өзүнөн мурда фатха келсе илейк деп басылган жер бар эле. Бул өзүнчө бир тажвид эрежеси. Лин харф деп коет муну тажвидте. Буюрса бунда өтөбүз. Ва натаваккалу алейка ва нуthni алейкал хайра. Тамгаларга көңүл буруп окуйлар урматтуугандар. Мына алейкал хайра куллаху нашкурука ва ла накфурук ва нахлау ва натруку май яфжурук. Байкаңыздай сүкүн нунун яга келди. Эмне болду? Яны ичине киргизип идгам кылып окутабыз. Бул да бир эреже. Аллахумма iyяка нa'буду ва лака нусалли ва насджуд ва илейка нас'a ва нахфид нарджу рахматак ва нахша хага көңүл бурайлы ва нахша азабак инна азабака бил куффари мулхиқа. Қаф сүкүн менен токтоду, термелтебиз. Мулхиқа. Бул жерде да насджуди да дал тамгасы термелет. Ва нахфиди бул жерде. Улап кете турамса насджуду ва нахфиду. Урматтуу туугандар, ушундай бара-бара сабактарыбыз кыйындап бара берет. Сабактын башынан баштап караган туугандарга иншалла бул жеңил эле болот. Эми ушул тамгаларды үйрөнүш, эрежелерди үйрөнүп атканда ал жеңил эле болду. Бирок ошол тамгаларды, эрежелерди акырындык менен сөзгө, дуаларга, Куранга татбик кылып, тажрыйба кылып сала баштаганда кыйындашы мүмкүн. Бирок эч качан бул нерседен коркуштун кереги жок. Кайра-кайра окуу менен, жаттоо менен, устаз мугалимдерге кайра-кайра барып айтып берүү менен буйруса бул туура болот. Эгер жалкоолук кылып бир-эки эле жолу окуп коюп, болбой калды, менин тамгам болбой калат окшойт, менин дуаларым окшобой жатат дей турган болсок, анда бул эч кандай акыйкатка туура келбейт. Сиз билесиздер, жашоодо баардык нерсе кыйын. Ошол кыйын нерселердин баарына кайра-кайра аткаруу менен, кайра-кайра аракет кылуу менен үйрөндүк. Ошондуктан дуаларды үйрөнөйлүк. Акыретте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында, жараткан Аллах Тааланын астында, сахабалардын астында кыйын алым уламалардын ушул дуаларды, ушул Кур'ан-ы Каримди, ушул мурасты бизге таштап кеткен улуулардын астында жүзүбүз жарык болсун. Баарыбыз иншалла ушу дуаларды үйрөнүп, ушул дуаларыбыз кабыл болуп, окуган намаздарыбыз кабыл болуп, бейиштин төрүнөн иншалла Аллах Таала бизге орун берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла разы болсун.